Кыргыз адабияты сабагы 8-класстар үчүн. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Адабият сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен Молдокулыч Шамыркан уулунун Канаттуулар поэмасын өтмөкчүбүз. Сабактын максаты бүгүн сабактын жүрүшүндө Молдокулычтын өмүрү чыгармачылыгынан маалымат аласыңар жана Канаттуулар поэмасы эмне жөнүндө экендигин, анда кайсы куштар жөнүндө, кандай сапаттары жөнүндө айтылгандыгын билесиңер жана айрым суроолорго жооп берип поэманы талдайсыңар. Алгач балдар Молдокулычтын өмүрү чыгармачылыгынан маалымат алалы. Молдокулыч Шамыркан уулу 1866 жылы Кочкор өрөөнүндө Бийдин үй бүлөсүндө туулган. 5 жашында атасы дүйнөдөн кайтат. Кылыч атасындай эле жаш кезинен чыйраак, зирек бала болуп чоңоет. Ошол себептен аны мусулман мектебинде окутуп, кат сабатын жойдурушат. Кылычтын атына Молдо деген псевдонимдин кошулуп айтылышынын себеби анын өз заманында жазып окуй билишинен улам болгон. Молдокулыч көптөгөн чыгармаларды жазып калтырган. Мисалы, Кыз жигит, Керме тоо, Бүркүттүн тою, Канаттуулар, Зилзала, Буудайык, Чүй баяны жана башка дагы көптөгөн чыгармалары бар. Өзүңөр көргөндөй, акын жаратылыш темасына абдан көп кайрылган. Биз бүгүн ушул жаратылыш темасындагы чыгармаларынын ичинен Канаттуулар поэмасы менен таанышабыз. Молдокулыч табиятты сүйө билген, сергек, баамчыл, уккан көргөнүн жаза кетирбеген акын болгон экен. Ошондуктан ал эл оозунда айтылып жүргөн Канаттуулар жөнүндөгү жомок, уламыш, лакаптарды эске алып, анан Канаттуулар деген чыгармасын жараткан экен. Чыгармасында ал айрым канаттуулардын мүнөзүн ачса, кээ бирөөнүн сырткы көрүнүшүн, кооздугун же айрым канаттуулардын коркоктук, күчтүүлүк сапаттарын, байкуштугун жана башка дагы көптөгөн сапаттарын ачып көрсөткөн экен. Мисалы үчүн, кузгун, жоруларды журт аңдыган зулум катары көрсөтсө, сагызган, каргаларды бул кыйды, шулуун канаттуу катарында көрсөтөт. Ал эми ылаачын, барчын, шумкар, бүркүт сыяктуу канаттууларды кыран, баатыр, алгыр куш катарында айткан экен. Ал эми шайыр куш катарында, чечен куш катарында тоту кушту, булбул, торгой, күкүк сыяктуу куштарды санап өтөт. Ал эми кекилик, бөдөнө, безбелдек сыяктуу куштарды эч бир жанга зыяны жок, момун, көрүнгөнгө жем болгон канаттуу катарында сыпаттайт. Молдокулычтын Канаттуулар поэмасын окуп, Боордош казак элинин жазуучусу Мухтар Ауезов өзүнүн жогорку баасын берген экен. Ал өз сөзүндө мындай чыгарма менен кандай улут болбосун сыймыктана алат деп айткан экен. Азыр балдар поэманын өзүнө кайрылып, Молдокулыч Канаттуулар жөнүндө кандай ойлорду, кандай ыр-саптарын жазгандыгын бир сыйра карайлы. Көпөлөктү аңдыган күйкө куштун куниги, асмандагы жылдыздай булбул куштун шайыры. Күндүз көзү көрбөгөн үкү куштун майыбы, адам тилин сүйлөткөн тоту куштун шайыры. Ала чыйырчык жаны бар, чегирткенин баарысы бир ушундан кырылар. Кызыл тилдүү куркулдай, уяларын байкасаң, адамзат таң калгыдай. Домбурасын күүлөгөн торгой менен булбулай, булбул куштун молдосу, торгой жакын жолдошу. Күндүз учпай кармалган бул жарганат кургурай. Узун чалгын канаты кыз баладай кыпыйып, кыргыйга такса жагууну. Алгыр бүркүт шумкарың адамзаттын урматы. Кызыл тазыл кубулган кыргоол куштун канаты, жылкычыдай ышкырган чакчыгайдын кымбаты. Бир тепкенде өлтүргөн кара кунас буттууну, асман менен кайрылган ылаачындын учкулу, тепмейинче албаган ылаачындын ырымы. Мен бул жерде айрым гана куштар жөнүндө айттым. Негизинен алганда Молдокулыч өз чыгармасында көптөгөн куштар жөнүндө айткан экен. Өзүңөр да өз алдынча чыгарма менен таанышып толук окугула.
Азыр темага байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Өзүңөр окуп, бир сыйра мен айткандан сырткары дагы Канаттуулар поэмасында кайсы куштардын аты аталыптыр? Мына ошол куштардын баардыгын тең жазгыла. Экинчи тапшырма, мен ошо канаттуу куштар боюнча, чыгармада айтылган канаттуу куштар боюнча бир нече суроолорду бердим. Мына ушул суроолорго жооп бергиле. Балдар, бүгүнкү адабият сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.